Азамат Байматов бай. Кудайга чексиз шүгүр. Байсыз. Баймын мен. Айрым учурда чындык да тебеленет экен. Элдин ичинде чындык дагы чыркайт экен. Азамат Байматов келбейт, жооп бербейт, адам тандап келет, тиги бу дегендерчи. Кээ бирлер айтат, буну балким бизнес кылып алды. Ушул жактан акча табып, жашоосун өткөрүп атат дегендер дагы болушу мүмкүн да. Акылдуу аял менен жашаганыма 20 жыл болду. Мен 19 жашымда үйлөнгөм. Сүйүп алдым. Бирок ал мени сүйчү эмес да. Канча көз жаш бар. Атамды больницага чыгарып койгон инсан болгон. Анан киши болбойт деп чыгарып койгон адам. Коомчулукта да бул бир топ эле резонанс болгон, чындыгында баягы Милан окуясы. Ошол айрымдар азыр деле бар экен да, мындай туура эмес түшүнгөндөрчү. Ал Азамат Байматов акча талашкан, акчасын, Миландын акчасын жеп койгон экен деген дагы версиялар бар экен да. Чындыгы кандай эле? Биз өмүрдөн өлүмгө жакындап атабыз. Амансыздарбы достор? Биз бүгүн канчалаган адамдарга жарыгы тийип, канчалаган үй бүлөлөрдү үйлүү кылып, канчалаган ооруган адамдардын кайрадан экинчи өмүрүн албетте жараткан берет, бирок ошого да себепкер болуп жүргөн биздин бир абдан бир жакшы, ушунчалык бир адамгерчиликтүү агабыз бар. Ал Кайрымдуу Бол фондунун жетекчиси Азамат Байматов. Биз бүгүн Азамат агабыз менен элдерди, көптөрдү кызыктырып жүргөн суроолоруна жооп алып, маектешебиз буюрса. Даярсыз да? Даярбыз. Бардыгын ачык, айкын айтып бергенге. Кудай буйруса. Алгачкы эле суроо, Азамат Байматов ким? Азамат Байматов мындай Кудайдын мындай кулу, элдин үй бүлөдө ата-энемдин сүйкүмдүү уулу, өмүрлүк жарымдын сүйүктүү жары, балдарымдын ушу атасы Азамат. Сонун Азамат деген атка татыктуу болуш дагы бир чоң жоопкерчилик да. Ооба, албетте. Сиз бирок ошону жакшы эле бир деңгээлде аткарып келатасыз го деп ойлойбуз, кылып аткан, жасап аткан иштериңизден уламчы. Ага мен өзүм баа бере албайм. Эми кылып аткан ишиме эл тараза, эл сынчы деп коет, анан эл ичинде жасап аткан ишибизге эл тараза деп ойлойм. Анан фонд жөнүндө сөзсөк, мына быйыл 7 жыл болот деп атасыз. Куттуктайбыз 7 жылдыгы менен. Ушул 7 жыл аралыкта эми бир жакшы эле күндөр өттү болуш керек. Ооба. Анан эмне үчүн Кайрымдуу Бол? Кайрымдуу Бол фонд быйыл Кудайга шүгүр 7 жашта. Эмне үчүн Кайрымдуу Бол болгон себеби, бул атты коёрдо, ысымды коёрдо мен аябай издендим. Бир 5-6 атты дайындадым. Ошону эме карап көрүп, анан мындай суроо белгисиндегидей болгон дагы эмелер болбош керек экен. Мисалы, бул илеп белгиси менен атайын мындай күчтүү сезим менен айтылыш үчүн мындай мээримдүү бол, адам бол, инсан бол, мээримдүү бол, адамгерчиликтүү бол деген сыяктуудай, анан кайрымдуу бол деп атайын бир жакшы бир чакырыкты чакырсын деген үмүт менен Кайрымдуу Бол болду. Анан ушул суроого көптөр эле жооп издейт болуш керек. Негизичи кантип эле жөн эле бир жумушун таштап алып эле ушинтип кайрымдуулук кылып жүрө берсин дегендер да бар да. Албетте элчилик болгондойдун арасына ар кандай ой келет да. Кээ бирлер айтат, буну балким бизнес кылып алды. Ушул жактан акча табып, жашоосун өткөрүп атат дегендер дагы болушу мүмкүн да. Ушул нерселерге сиз ачык жооп берсеңиз да, ушул максаты эмне болду эле фондду ачуунун негизги максаты? Негизги максаты мен ушул жашоодо, эми бул жашоодо канча адам болсо ошончо тагдыр бар, канча адам болсо ошончо ой бар деп айтат. Бирок мен да ошол адамдардын катарын толуктайм. Толуктагандыктан баягы өлкөңдүн өнүгүүсүн кааласаң өз салымыңды кош деген сөздөр мени көп ойлондурат. Анан менин чоң аталарым дагы ушундай иштерди жасап кеткен, мындай эл үчүн кызмат кылган инсандар болгондо, биздин көчөгө ал атам менин чоң атамдын аты берилген. Кыскасы ошондого окшогон биздин аталарыбыздын, чоң аталарымдын кылган иштери, эмгектери мага бир дем күч берген. Анан мен да ошон үчүн ушул жашоодогу мындай фондду ачуу максатым да ушул болгон. Баягы адам тирүү кезинде өзүнө эстелик тургузган адамдар бар экен. Жашоосун мындай бир жакшы нукка буруп жашаган,
эл менен алып урушуп, элдин немеси менен кошо элдин эсинде кала турган ишти жасай алган, иши менен ийиз калтыра алган инсандардын тарых барактарында турат. Бирок алардагыдай ийиз калтыра албасак дагы өзүм деңгээлиме жараша кичине болсо да элиме кызмат кылгым келди. Анан ошон үчүн ушул жолду тандап алгач кадам баштаганда атам: балам, сен бул ишке жарабайсың. Себеби неге ата десем, сен сабырың жок балам. Эл менен иштеш үчүн адамдын сабыры калың болуш керек. Эл деген ар кандай сөзүн сүйлөйт, ошону көтөрө билиш керек. Сен ага даяр эмессиң, анын үчүн ага даяр болуш керек дегенде мен көп ойлонгом да, эмнеге депчи. Көрсө атам туура айтыптыр да. Жашоодо эң кеңешчиң эмен устатың ата го. Анан кийин элдер менен аралашып иш жүргүзгөндөгү өйдөлдүйларды анан ошондо ойлодум да, атам аябай туура айткан экен деп. Кыскасы ошон үчүн максатым ушул: элге кызмат кылып, элдин бир эсинде калып иш жасагым келди. Акыретим үчүн. Анан ошого эле жараша баягы атаңыз дагы ооруп, оорукана чыгарып берип койгондугун биз Таласка барып өздөрү менен маектешкенде да уктук, сизден дагы угуп жүрдүк. Ошол нерсе дагы аябай себеп болду беле. Баягы бала күндө сиз кечиресиз, бала күндө үйгө эч ким кирбей калган, балдар биз менен ойнобой калган. Бул мындайча айтканда балалык бир травма болуп калат да бул. Ооба, сөзсүз. Эми жана алдыда да ошол мисалы бул иштичи адам өзү, биздин адам табиятындагы жашообуз ушундай экен. Адам башынан өткүзмөйүн анча нерсени түшүнө бербейт экенбиз. Сезе бербейт экенбиз. Ошону сезиш үчүн адамга жараткан сездире тургандай сыноону берет экен. Ошол сыноо келгенде адам жакшы жакындан түшүнүп алат экен да. Ошон үчүн биздин атабыздын башына ошондой дартты берип жараткан. Аллах Таала кудуреттүүлүгү менен ушундай бир сыноону берип, атамды больницага чыгарып койгон, инсан болгон. Анан киши болбойт деп чыгарып койгон адам, аны тууган ургуз атамдын өзүнө айтпай, атам айтпаса деле өзү билип, даярданып. Мен үйдүн эң кичүүсү болгондуктан үйгө келгенде атам больницага жатканда айлап жатчы да. Анан мени кучактап, аябай эркелетип, менин жаныман чыккысы келбей, ушунчу мен билчү эмесмин. Мен жөн элем кетип атат, качан келесиз деген сыяктуу бир эме менен, күтүү менен эле дейм, балалык сезим. Көрсө биздин үйдө мындай ошол нерселер өткөндүгү, анан кийин мен эс тарткандан кийин дагы көп ойлодум да. Анткени менин атама бир адамдын пайдасы тийгендей болуп, эгер ошол жакшы адамдын себеби болбогондо, балким биздин тагдырыбыздын бурулушу башка жакта болмок. Анан ошол адамдай болуп, мен дагы бир эки адамдарга пайдам тийип, ата мээримден ажырабай, эне мээримден ажырабай, бир ошого бир салымымды салып калсам экен, кошумчамды кошуп калсам экен деген сезимдер ошондон пайда болгон да. Анан мына ошол жакшы адамдын себебинен мен атам, Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун, быйылкы күндө, азыркы күндө мына 73 жашта балдардын, неберелердин чөбөрөсүн көрүп бүгүн биздин бактыбызда, Кудайга шүгүр. Сон кылым жашасын. Буйруса. Анан айтып атасызго, атам айткан, ушунчалык сабыр керек, сен сабыры жоксуң деп. Анан 7 жылда сабыр пайда болдубу? 7 жылда чынын айтсамчы, мындай эл менен иштешмек түгүл, бүгүнкү күндө коомчулукта мен ойлойм көп эле мындай ата болгон жандар жакшы билсе керек. Үйлөнө элек жаштар балким түшүнбөшү мүмкүн, бирок бир үй бүлөдөгү көйгөйгө, бир үй бүлөдөгү түйшүккө чыдаш өзү кыйын масала экен. Ал эми бир үй бүлөдөгү бир келинчектин сүйлөгөн көп сөздөрү, мисалы ар кандай, мисалы анын кылык жоруктары жана башка адамды канча ойго салса, коомчулукта бир канча кайрылуулар бар. Канча көз жаш бар. Кайрылышат, муңун айтат, таянарга эч кимиси жок, таянып сүйлөйт, түн жарымда чалышат телефон. Анан ошонун баарына сүйлөшүп жатып, анан сабырдуулукту бул жол алып келет экен. Эмне үчүн дегенде, мисалы өмүр менен өлүмдүн алдында жаткан канчалаган мекендештер кайрылып атышат. Алардын акыбалын көрүп туруп, анан бизге кантип сабыр келбейт. Эгерде менин акыбалымды деле биздин местабызды алмаштырып туруп, менин акыбалым ушунун ордунда болсо, мен эмне кылат элем деген ой адамга келбей койбойт экен. Бул жол мындай кайрымдуулук иши болобу, же болбосо адамгерчилик адамды дагы да адамгерчиликке сүйрөйт экен. Анан ошон үчүн азыркы учурда Кудайга шүгүр эле мындай аябай укмуштуу болбосо дагы бирок өзүмө жеткиликтүү сабыр бар, Кудайга шүгүр.
Анан баягы адамдардын баарына жакпайсың дейт го. 99-уна жагып, балким бирөөнү жакпай каласың дейт да. Анан ошол учурларда баягы кээ бирлер сиз аларга милдеттүүдөй мамиле кылган учурларда мындай таштап салгыңыз келген бир учурлар болду беле болгон иштерди? Менде бир момент болду. Баягы өзүнүн жашоосун бирөөгө милдет кылып жашагандагы жандар бүгүн аз эмес, бир топ эле экен негизичи. Анан мындай бир башкача немеде жумушап алган адамдар болот экен. Анан жалаа жапкандар болуп калат экен. Мындай ошондой нерселер мени чындыгында айрым бир мезгилде тажатты. Мен баш тарттым. Анан коомчулуктан бир канча убакытка бир аз четтедим. Таарындым. Өзүмчө таарынч болду да. Ошол мезгилде анан Раматылык Чубак устаз анан фонд жаңы ачылып атканда Чубак устаздан биз кеңеш алып, анан ислам рамкасынан чыкпай турган арам адалды аныктап алыш үчүн устаздан биз кеңеш сураганбыз. Анан ушул түзүп берген. Анан кайра эле биздин сапарыбыз эң ыйык жайга болгон сапарыбыз ошондой жакшы адамдар менен сапарда болуп калды. Анан ошондо Чубак устаз айтты да, элге жагыш кыйын, мен киммин деди. Карап турсаң ошол мезгилде Чубак устазды дагы экинчи аялына алып, анан ошондой бир аябай бир маселе болуп аткан да. Анан аны деле жактырбай атышат айрым адамдар. Эми Чубак устаз ким, мен ким? Устаз болсо мен киммин дейт, пайгамбарыбыз ким дейт да. Убагында пайгамбарыбызды жактырды беле деди. Ислам тарыхында турат. Азамат, пайгамбарыбызды баары кызыл килем төшөп, Кудайдын элчиси келе атат, сүйүктүү келе атат, элчи келе атат, элди жамандыктан жакшылыкка кайтарган эң сонун инсан келе атат деп ким тосуп алды деди. Тосуп алгандар болгон, бирок ошону да айыптап, сыйкырчы, бул деген эл бузар деп айтпады беле. Анын жанында сен кимсиң дегенде мен аябай токтогом да. Ошол сөз мени токтоткон. Мен киммин? Мен эч ким эмесмин. Анан ошол себептен ошол таарынычты бир ооз сөз жазган. Чубак устаз мындай бир эле инсанга эмес, устаз мисалы ал инсан коомго чоң салымын кошту. Ошентип ошол оюмдан ошол инсан кайтарган да. Анан кийин кайра акырын келип көрсө мен өзүм эртеңки акыретим үчүн жасашлыкты жакшы түшүндүм. Анан бүгүнкү күндө мына азыр ошол жол уланып кетип атат. Анан ошол таарынычтар, келишпестиктер деп калыңыз да, ушул коомчулукта да бул бир топ эле резонанс болгон, чындыгында Милан окуясы. Ошол айрымдар азыр деле бар экен да, мындай туура эмес түшүнгөндөрчү. Ал Азамат Байматов акча талашкан, Миландын акчасын жеп койгон экен деген дагы версиялар бар экен да. Чындыгы кандай эле? Эми бир эле чындык бар Кудай астында. Меники деле өзүмгө эле туура дегенден деле мен таптакыр алыспын. Бирок коомдо эл өзү таразалап алар. Ошол учурда да таразалашты. Миландыкын туура көрүштү, кээ бирлер меникин туура көрүштү. Бирок менин пикирим, ал жердеги менин аракетим, менин максатым ушул болчу. Өмүр менен өлүмдүн алдында жаткан Милан жардам сурап кайрылды элден. Анан мага дагы кайра байланышка чыкты, чакырды. Мен барып бердим, чакырык кылып бердим, каражат топтоп. Анан кыскасы топтолгон каражаттан ашканы кийинки муктаж адамга берилиш керек. Менин принциптерим ушул. Чогулган элдин аманат акчасы даректүү пайдаланса, максаттуу пайдаланса, ошондо жакшы болмок. Анан ал Миланга чогулган акча негизи анын максаты бир эле максат бар болчу. Ден соолугум жакшырып эле, элдин катарында кошулуп эле, балдарым кашында аман болсун болду эле деген максат болчу. Жакшырып келгенден кийин ада экинчи максат пайда болду. Арткан $8300 арткан. Ошол акчага машина алып алды да. Анан ошого мен каршы чыктым. Мен макул эмесмин. Анткени андан кийинки ооруп аткан муктаж адамдар акча таппай атышат. Ошо $8000 мен эки кишиге болсо да бөлүп бер, Милан сенден кийинкилер да бар жакшы болуп алсын деген гана чечимди, сунушту кабыл алган жок. Болбой машинасын бүгүнкү күнгө чейин деле айдап жүрөт да. Аны Кудайга коюп койдук. Бирок ошол жерде Байматов бар өзү үчүн талашып аткан болсо, эл айтса болмок да. Мен аны мага бер деп барган жокмун. Аны өзүңөн кийинкиге бер деп, мен андан кийинки мен деле тааныбайм. Милан деле мага тууган ургум деле эмес. Кыргыз катары, мусулман катары, андан кийинки деле кыйналып аткан адамдар деле тааныбайм. Ал кыргыз, бир кыргыз эненин баласы ооруп аткандыгын эле адилеттүүлүк үчүн айттым. Бирок ошол айрым учурда чындык да тебеленет экен. Элдин ичинде чындык дагы чыркайт экен. Анан ошондой учурларда чынында таарынат экенсиң да. Эл эмне үчүн мындай туураны көрсөтүп туруп айтып атсаң деле
өзүмө каалаган жакшылыкты өзгөгө каалаш керек дегенге мындай толук түшүнүктүү эмне үчүн мындай жөнөкөй эле түшүнүктүү берип турат. Бирок машина эмне? Адам өмүрү ошол кайрылган адамдардын Миланга учурда $8.000 ошол үчөө кайрылган да. Мен айткам, мына үчөө де ошонун экөөсүнүн апасы кошо барган. Экөө кайтыш болуп калды. Бүгүн жер астында жатышат. Бирөө жакшы болуп келди. Эми балким да мен азыр да айтарымчы, балким ошол жердеги адилеттүү чечим болуп берилип калса, балким ошол акча кичине болсо да сүйкөп ал жетип, балким өлбөй калат эле да. Максатым ушул эле. Анан ошон үчүн бул жолдорду ар ким ар кандай түшүнөт экен. Коомчулукта иш алып барыш кыйын экен, нервиң чарчайт экен, бирок ошентсе дагы мындай бейишке кирүү, акыретте өз ордуңду табуу, бул жашоодо да өз ордуңду табуу, бул айтканга оңой экен. Бирок аны аткара жашаш өзү кыйын экен. Маселе ошондо экен да. Даже үйдө мына мен Кудайга чексиз шүгүр. Жана алдыда да бир суроо бердиңер, мен жооп бербей калдым. Жанагы жеке жашоосу үчүн кызык мындай эме кылыш үчүн, өзүмдүн жеке кызыкчылыгым. Мен эми ушул учурдан пайдаланып да айткым келет да, Гүлзада. Азамат Байматов менин айылдаштарым жакшы билет, менин досторум жакшы билет, мени тааныган адамдар жакшы эле билет да. Анткени Азамат Байматов кече күнү эле чыга калган жок. Бул азамат 2006-жылдан бери эле чаккан кичинекей бизнестемин. Өзүмдүн жеке жашоом үчүн жетиштүү кичине каражат таап, окат кылып, мындай элдин катарында жашашлыкка кичине болсо да Аллах Таала берген акыл жетет. Жетип атат да. Үйүмө деле ошол ырыскын тапканга жетип атат, Кудайга шүгүр. Анан бул фондду мен бир бизнесимди өнүктүрөйүн, анан бир укмуш байып кетейин деген сыяктуу максат менен эмес. Баардык адилеттүү мындай бир аркамда бир ийиз калсын үчүн бир күнү мен дүйнөдөн өтөрүмдү билем. Бирок билишибиз керек. Бүгүнкү күндө биз оорусак оорубасак дагы, биз кандай даражадагы адам болсок дагы, биз бир ишкерчилик менен айлыктенебизби, биз доктор наук болобузбу, биз профессор болобузбу, биз депутат, министр, президент болобузбу, ким болсок ал болойлу. Бирок билишибиз керек. Биз өмүрдөн өлүмгө жакындап атабыз. Ошол учур сааттарды көп ойлонуп, анан кеп маселели эптеп эле бул жашоодо дүйнө эле жийиш керек эмес экен. Көрдүм. Мындай өзүмдүн эмем жетишинче бүгүнкү күндө көрүп келатам. Дүйнөнү жыйгандарды көрдүм. Алар менен дос болуп, алар менен мамилелеш кылган адамдардын бүгүн жашоодо жок. Алардын жыйган дүйнө байлыгы бүгүн аркада калды. Аялында калды. Бирок калган аялы дагы ошону туура пайдаланбай, ал туура эмес бир таптакыр башка нукта пайдалангандарды мен бүгүн көрүп жатам да. Көрсө мен деле эртең өлүп кала турган болсом, ошонун баары эле калат экен. Калса, мен жылаңач кетет экен. Мен даже эчтекебиз алып кете албайбыз. Биздин акылыбыз жетет. Бирок жетип эле кыла берет экенбиз да. Анан ошон үчүн менин толук чечимим ушул, Гүлзада. Мен бүгүн бармын жашоодо. Мен жакшы ишти жасап калышым керек. Мен бүгүн өзүмө мына үстүмө кийимим бар. Кудайга шүгүр, курсагым ток, балдарым кашымда бар. Аллах Таала мээримдүүлүгү менен ушу 3 кыз, 2 уулду берди. Кудайга шүгүр, ата-энем кашымда. Мен жашоодо көп адамдар ойлойт да, мисалы, бай десе эле бир маркетти салып койгон, бир завод, фабриканы куруп койгондор эле бай экен деп ойлойт. Мен ошого кошулбайм. Ошол адамдардын жан дүйнөсүндө тынчтык жок. Мен эми суроо берейин деп аткам да сизге, Азамат Байматов байбы деп. Азамат Байматов бай. Кудайга чексиз шүгүр. Байсыз. Баймын мен. Мен Кудайга шүгүр баймын. Эмнеге дегенде байлык бул ушул биздин элим. Менин элим бар. Кыргызым бар. Бүгүн канчалаган дүйнөнүн булуң бурчуна барып келип атабыз. Канча улут бар, Гүлзада. Бизден калктын саны көп, канчалаган улут бар. Мисалга алсак толтура. Мына күрттөр жүрөт, дуңгандар жүрөт, толтура. Бирок алардын кармаган колунда туу жок, желбиреген желеги жок. Алардын мисалы эли бар, желеги жок, мекени жок. Азамат Байматовдун эли бар. Жери бар, мекени бар, сону мына ушундай керемет. Анан биз бай болбогондо ким бай? Ошол Азамат Байматовдун Кудайга шүгүр эртең аркасында мисалы Кудайга шүгүр, Аллах Таала амандыгын берсин. Уул кызды берди. Ошол байлыгыбыз. Эртең небере чөбөрөнү жетелеп турсак, мындан ашкан байлык барбы? Ооба. Анан баягы комментарийлерден да окуп калабыз да. Азамат Байматов келбейт, жооп бербейт, адам тандап келет, тиги бу дегендерчи.
Анан эл ошончо нааразы болуп атат. Анан негизи сиз эл менен жүрөсүз. Бир карасаң Ошто, бир карасаң Талас, бир карасаң Баткен дегендейчи. Нарын бул баары жагычы Жети Дубан. Үйдө жеңебизчи, ал деле ошол элдердей болуп нааразы болобу? Келбейсиң, үйдө турбайсың деп. Ушул жерден мен баса белгилепчи. Биринчи Кудайга рахмат айтам. Мага ушундай мен ойлойм да Гүлзада. Балким Аллах Таала өзү кадыр зат да, билүүчү зат. Анан ушул жолду өзү Аллах мага буйрук кылып атып, анан ошол ыңгайлаштырып, мындай жакшы шарт түзүп берип атат да. Ошондой эле түшүнүктүү жарды берген да Кудайчы. Биринчиден Кудайга рахмат айтам. Экинчиден келинчегиме рахмат айтам да. Анткени баягы күчтүү адамдын артында андан да күчтүү айым бар деп айтат. Ошондой акылдуу аял бар да. Анан ошондой акылдуу аялды бергенине шүгүр. Анан мен эки жака кетсем, кысканычтык болуп, ал менин кулак мээми жеп турса, мен анда бара албайт элем. А мен айланамда канчалан адамдар жүрөт. Бирок ошондой биздин мындай чыр-чатак жок эле түшүнүп, наоборот мага тетиринче көмөктөшөт. Бирөө жанагынтип мен голосовойн угуп атсам, угуп туруп, анан жүрөгү ооруп, эметип анан кийин өтүн наоборот кайра айтат. Барып берип кой, эми барып кой да эчтекең деле кетпейт деп кайра көмөктөшөт. Анан ошондой жарды берген жаратканга рахмат айтам да. Ушундай акылдуу аялды кайдан таап алдыңыз эле? Качан таап алдыңыз эле? Акылдуу аял менен жашаганыма 20 жыл болду. Мен 19 жашымда үйлөнгөм. 20 жашымда уулду болдум. Алгач туң уулум. Анан өзүмдүн кудачам. Анан жаш кезимде, кичинекей балалык кезде мен апчемдин үйүнө барам. Ал мен апчем кайнысынын кызы да. Анан мен аларды чанага сүйрөйм. Жээни менен ойнотом. Ошентип ойнотуп жүрүп өзүм эле чоңойтком да. Ошондо анан кийин билген эмеспиз эми нике кайып кетти. Анан ошол инсан менен азыр түтүн булатып жашаганыма 20 жыл болду. Сүйүп алдыңыз да? Ооба. Сүйүп алдым. Бирок ал мени сүйчү эмес да. Бирок сүйдүрүп алдым да. Кантип? Эми экен жашоодочу мышыкты деле сылап сыйпаса, мышык да адамга жакындайт экен. Анан жылуу мамиле, баягы жакшы сөз жан эргитет дегендей, сен сулуусуң, сен жакшысың, менин балдарымдын апасысың, сен менин түгөйүмсүң, сен менин жашоодогу табышканымдай эң кымбат асыл адамымсың деген сөз бул кайсыл инсан болбосун жагат. Бирок ошо жагымдуу сөздү сүйлөй албаган өзүбүзбүз күнөөлүү. Сүйдүрө албаган өзүбүзбүз, анан күнөөлөгөн өзүбүзбүз да. Ошон үчүн мен айткым келет, мындай биз жагыныш керек. Бир жигиттерге кулагына күмүш сырга деп айтып койбойсузбу? Жигиттерге күмүш сырганы мен түздөн түз айткым келет. Урматтуу мекендештерим, инилерим, бир туугандар. Жашоодо ушул мындай бир адамдан кемтик табыш өзү оңой. Бирок анын көңүлүн табыш кыйын. Ошол учурдан мындай көңүлүн таба билип, аны жакшы көрүп, мисалы жакшы мамилени жасап турган жерде ал сөзсүз береке бар. Ошон үчүн келечекте келе турган келинчеңерди энеден өйдө койгула деп айтпайм. Мен өзүм да ушундай принциптемин. Мен мисалы апамды, мен жашоодо бир эле аялды өтө катуу сүйөм, ал менин энем. Бирок мен энемден кийинки жакшы көргөн аял, айым бул менин келинчегим. Анткени ал менин балдарымдын апасы катары. Анан ошон үчүн айткым келет. Болочокто өзүңөрдүн өмүрлүк жарыңарды сыйлагыла. Жакшы көргүлө, уруп сабап тепкилебегиле. Анткени ал сенин балдарыңдын апасы. Эртең аны уруп отуруп, оорук жашынакай ден соолукта турган өмүрлүк жарыңды сабап атасың, уруп атасың. Анан аны оорукчан кылып коесуң. Бир канча жылдан кийин ал сенин жашаган аялың, сенин аялың. Анан ал оорукчан болуп калса, башкага эмес, өзүңөргө күч келет. Ошон үчүн бир келген жашоодо бакташып жашаган жакшы, сыйлашып жашаган жакшы. Анткени биздин бул жерде отургандыгыбыз дагы убактылуу. Жашообуз дагы убактылуу. Ошон үчүн убактылуу жашоодо ызылдашпай, чырылдашпай, мына ат души жашайын деген эле айткым келет да. Ошол жакшы сөздөрдү айтып турасыз да жеңебизге өзүн эле. Ооба. Мен мисалы билбейм, мындай жаштарга деле кеңеш катары айткым келет да. Мисалы мен жаңы үйлөнгөндө, азыр келинчем да ушуну айтат да. Сен мындай ошондо деле акылдуу эмелериң бар экен депчи. Мындай дээримде бар экен, анан мындай мактанып калам да өзүмдү ачы. Таласки вариантка салып. Мисалы мен жаңы үйлөнгөн 19 жашта элем да. Анан 19 жашымда жашмын. Бирок үйлөнүп алып, анан эме деп атам да мен келинчегимечи. Мага жакпаган нерсени сен кылба деп атам. Анткени эгер мага жакпаган нерсени сен кылсаң, Тамарка, менин жиним келет.
анан экөөбүз урушуп кетебиз. Мага жакпаган нерсе кандай? Мен үйлөнөлүктө көп көрүнүштөрдү көрчүм да, семейный проблемаларды. Элдин көзүнчө өлүп калгара жерге кир деп тилдеген аялдар күйөөсүнчү. Ушундай жакпайт да ушу сөзчү. Ушуну кулагым укпасын дедим. Ушул сөздү мага өмүрүмдүн акырына чейин айтпачы. Сенен бери өтүнүчүм ушул. Экинчиден менин ата энемди колуңан келишинче сыйлап берчи. Бир туугандарымды мындай сыйлап берчи. Анан калганын мен өзүм аракетин кылам. Деп анан сүйлөшүп, ушинтип баягы келишим кылып атабыз. Анан ага жашына кайтып атам. Ал 17 жашта. Экөөбүз тең жашпыз да. Анан мен андан сурап атам. Сага эмне жакпайт депчи. Сага жакпаганды айт, мен кылбайын. Мага жакпаган сен кылба. Экөөбүз уруш чатагы жок жашайлычы, мен ошондой жашагым келет. Анан ал айт. Дагы момундай кылсаң туура эмес, мага ушулар жакпайт. Элдин көзүнчө басынтып, аялым мындай эметкен көп эркектерди көрөм, ошондой мени ошондой алып барбачы деди да. Мындай кордобочу депчи. Анан ошону түшүнүштүк. Мен билдим ага эмне жакпайт экенин. Бизде талашсаң энең деп сөккөндөр күчтүүбүз да бизде. Мимикасы менен, кырааты менен сөкөбүз. Ошол жакпайт экен. Анан анткени апасы эрте дүйнөдөн өтүп кеткендиктен эненин болгон мээрим, кусалык күчүндө болгондуктан ал ошол аябай катуу тиет экен да. Анан ошону мен айтпашлымды өтүндүм. Мен билдим ага ошол сөз жакпайт экен. Эгер айтпаса мен сөгө бермекмин да. Ал мен сөккөн сайын анын кыжыры кайнай бермек. Кыжыры кайнап аткан жерде эмне болот? Уруш болот. Анан ошентип бири-бирибизди түшүнүштүк, эмне жакпайт экенин билдик. Мына ошондон уруш чатагы жок элем, Кудайга шүгүр эле, мындай ошол жакшы вариант экен да. Анан ушул вариантты да колдонсоңор жашоодо жакшы жардамы тиет экен достор. Инелер, Кудай буйрсачы, ушундай. 20 жылдык үй бүлөлүк тажрыйбадан улам. 20 жыл айтканга оңой болгону менен абдан көп жылда бул бир бала эрезеге жетип атат. 20 жыл ичинде биз эң чоң жакшы жетишкендиктерге жетиштик. Кудай жеткизди да. Шүгүр, Аллах Таалага чексиз шүгүр. Анткени мен ойлойм баягы мен бул кайрымдуулук иштер кече күнү эле чыга калган жок азаматкачы. Мен ушул жерден сыймыктанып айткым келет. Кыргызстанда балким билгендер билер, балким эл өзүнүн тараза ташына коюп көрөр. 2016 жылга чейинки бир эмени эске ала турган болсом мекендештерим, кыргыз элим, журтумчу, 2016 жылга чейин коомчулукта момундай бир эме менен жасаган фонддор жок эсе болчу. Бир эле фонд бар болчу, ушу элим барсың бул фонд. Анан бирок турак жай салып берген фонддор жок болчу. Мен алгачкылардан болуп фонд түптөп, фондду ошол элдин бир ынтымагын, биримдигин ашар жолу менен эле үй салайынчы деген чакырыктар 29 үй салынды. Бул Кыргызстанда мындай алгачкы фонддордун сап башындагылардын биримин деп сыймыктанам. И кыргыз фонддору кыргызга кыргыз өзү там салып башташлыктын алгачкы ошол сапта тургандардын бирими катары мен сыймыктанам. Экинчиден ошол эле чет өлкөлөр менен эл кыйналып, өмүр менен өлүмдүн алдында оор абалда жатканда, дары дармекке жете албай атканда сүйлөшүүлөрдү түзүп, ошол жактан бир караңгыда шам болуп жанып берип, жол көрсөтүп бергенге жарап, канча адамдардын, мына 250 адамдын бүгүнкү күндө мына жакшыргандыгына себеп болуп да, ушунун баардыгы чоң эмени камтыйт экен. Анан ошончо элдин берген бата тилеги бүгүнкү күндө менин максаттарымдын орундалышына себеп болуп атат. Ошо 20 жылдык жашоодогу жетишкендикке жеткизип жатат. Анан мен да айткым келет да, Гүлзада, жашоодочу эптеп эле бир кызарган жерди жулуп кетиштик бул адамдык эмеге жатпайт экен. Кеп маселечи, эгерде Аллах Таалачы бизге бергенди билген Кудай алганды да билет. Көрүп атабыз, мына бүгүнкү күндө биздин коомчулукта көрүп атабыз. Кызарган жерди жулгандарды көрүп атабыз. Эл ырыскысын тоногондорду көрүп жатабыз. Элди алдагандарды көрүп жатабыз. Алардын орду каякта экенин бул дүйнөдө көрүп жатабыз. Бирок адамга Аллах Таала айбандан айырмалуу акыл берди. Бирок ошол акылды кичине эле иштетсек, өз ордубузду табабыз. Анан элдин берген бата тилегичи, мына пайгамбар алейхисаламдагы 14 кылым мурда айткан осуятычы, мусулмандын биринин болгон акысы икро муслим деп дааватта 6 сыфат бар да, 6 сыфаттын бири икро муслим. Икро муслим мусулмандардын бири-бирине болгон акысы. Садака берүү. Садака десе ким кандай түшүнөт, ар ким ар кандай түшүнөт экен. Садака десе эле кээ бирлер ойлойт экен, акча берип койгон садака деп. Акча берип коюштук эле садака эмес. Садака бул сенин акылыңдан садака бер. Сен садаканы акчалай эле эмес, сен садаканы тилиң менен, сөзүң менен бер. Бирөөгө жакшы сөзүңдү айтып, ассаламу алейкум деген бир садака экен. Ушу саламды дурустап айта албай атпайлыбы?
Биз чөнтөгүбүздөн мээнеттен акча таап, акчаны бериштиктен эмес. Үйгө барып апасынын акыбалын сурабай атпайбы? Апасына садака бербейт бүгүн. Кантип, апа, ден соолугуң жакшыбы? Ооруган жоксузбу? деп сурабайт. Анан не десе кыйын сүйлөйт. А бирок жашоо андай эмес, менин түшүнүгүмдө. Атага барып акыбал сура, бул садака. Биздин сүйлөгөн сөзүбүздөн садака берүү, убактыбыздан садака бериш керек. Бизге өмүр берди Аллах Таала, убакыт берип жатат. Бирок бул убакыт убактылуу эле. Бүгүн бар, эртең жокпуз. Мен айткым келет, Гүлзада, мисалы азыр бүгүн мына азыркы учур сааттан эртеңки ушул убакытка чейин дүйнө ааламында адамзатта канча адам эртең ушул убакытка чейин бир канча адамдар дүйнөдөн өтүш керек. Список турат. И ошол эле дүйнө адамзатынын ичинде биздин кыргыз элдин журттун ичинде 7 миллион адамдын ичинде эртеңке чейин бир канча миңдеген адамдар списокто турат. Дүйнөдөн өтүш керек. Наристе болобу, роддомдогу жаңы төлөлөрүндө откан баладан 80-90го чыккан караяга чейин балким ичинде жолдо кетип барат, кырсыктап өтүп атат. Төшөктө жаткан адам жашнакай эле кечинде уктап, эртең менен турбай калып атат. Ар кандай акыбалды берип атат. Балким ошол списоктун ичинде балким мен бардырмын. Ким билет? Эч ким билбейт. Эртең ушул убакытка чейин ким эмне болуп кетерин билбейбиз. Анан бизде ушундай түшүнүк көбүрөөк орноп калыптыр да, мен эми коомчулукта көбүрөөк аралашып жүрүпчү. Өлөт десе эле как будто бир ооруп аткан адамдар эле өлөт деген сыяктуу түшүнүктөр да бар да. Кеп ооруп аткан адамдар эмес экен. Балким менин айткым келет да элимечи, садаканы убактыбыздан садака берсек, убактыбызга Аллах береке берет экен. Дүйнөбүздөн садака берсек, дүйнөбүзгө береке берет экен. А биз ойлойбуз да, азыр мисалы садака берип койсом, койчу мен өзүмө жетпей атса, ага берип коюп, эмне Кудайдын азабы деген сыяктуу түшүнүктөр бар. Анан жана мага да көптөр суроо берет да, Азамат, сага эмне Кудайдын азабы? Ооба. Сага эмне Кудайдын азабы деп мага боор ачып сүйлөшөт кээ-бирлерчи. Сен туруп Баткенге баратасың, тетага чейин эмне Кудайдын азабы? Ошко баратасың. Жолдо беле ачык болосуң, жолдо барат машина урунуп калып өлүп калсаң эмне болот? Деген акылдуулар чыгат да. Анан мен ошондой акылдууларга айткым келет да, мына азырдагычы. Ошол ойдо ойлонуп атканга акылың жеткен болсо, демек ошол акылды дагы иштетип бир аз ойлонуп койчу. Төшөктө өмүр менен өлүмдүн алдында түн уйкусу жок, кыйналып, жан айласын таппай аткан адамдын акыбалы азапта болуп атабы? Же жөн эле барып ден соолугуң жакшыбы, жакшы болуп кетесиң Кудай буйрса дегендин азабы болуп атабы? Кимисинде азап көп болуп атат. Акыбал сураган адамдабы же төшөктө онтоп жаткан адамдабы? Ал төшөктө онтоп жаткан адамда болуп жатат. Ал эртеңкисин элестете албай өтө оор абалда жатат. Бизге кызык болгон машина алуу, бизге кызык болгон үй алуу, там салуу, Европага барып келүү, Америкага барып келүү кыялдар, көптөгөн кыялдар жашап жаткан биз барбыз. Бирок ошол кыялдардын бири да жок. Жөн гана ден соолугум эле жакшы болуп, жаным кыйналбай эле жашынакай эле ата-энемдин, балдарым жанында эле жашасам болот эле деген бир эле кыялы бар адамдар бар. Анан мен ойлойм, ошол азапты кимде экенин, кандай экенин билсек, демек биз туура чечим кабыл алмакпыз. Ошол эле Азаматтын жанына кошулуп алып деле барып келмек. Балким ошол айтып аткан адам. Анан ошону айткым келет, ушундай. Анан ушул 7 жыл аралыгында канчалаган кайрымдуулук иштер жасаган? Ошол эле 29 үй да. Эң сиздин жүрөгүңүздү бир ар бир эле тагдыр жүрөгүңө оорутат негизичи. Бирок абдан башкача таасир калтырганы. Абдан башкача таасир калтырган мендеги ушул аябай бир өзгөчөрөөгүчү. Жанагы кээде телевизордон, кинолордон көрөсүң, кээде бир башка бир эмелерден, көрүнүштөрдөн көрөсүң. Ошону жашоодон көрөм да. Айрым учурда мындай болуп аткан, мындай реальный жашоодо көрөсүң да. Мындай реалдуу жашоодо. Бир жолу бир кыз кайрылып калды да, эме. Апам ооруп атат, келип берип койсоңуз депчи. Кичинекей кыз, 4-класстагы кыз. Сүйлөгөн сөзү чоң адамдардыкындай. А көрсө адамдычы кыйынчылык бат чоңойтуп салат экен. Кыйынчылык адамды батыраак чоңойтуп экен да. Анан барсам, үйүнө барсам, апасы 2 бөйрөк отказ берип, күйөөсү таштап кетиптир. Кыздын атасы жок экен да. Атасы өзүнчө жашайт экен. Ал бөлөк аял алып кетиптир. Анан барсам, өтө оор абалдагы үйдө жашайт экен. Кичинекей кепедей болгон. Анан барып акыбалын көрдүм, көрүп тургандан кийин акыбалын көрүп туруп
ошондо барып эмет, анан кыскасы кабар алдым, андан тышкары ошол эле кызга барып анан мектепке классына бардым. Класс жетекчисине жолугуп, мен мындай сабактарын сурап, мындай тетрадь ручкаларын алып берип, кийим кечесин алып берип коелучу деп, мындай жакшы ниет менен барып сүйлөштүк. Анан класс жетекчиси айтты да, сабактарында аябай жакшы деди. Анан мен кызга айттым да, сага эмне алып берейин, кийимди десемчи, 4-класста кыз. Байке, мага эчтекенин кереги жок, апам деле жакшыртып бериңизчи деди. Мындай ошол учурдагы көрүнүш өтө мындай башкача да, мен аны жеткиликтүү айта албай жатам, бирок ошенткен кыз апасын ажырады. Анан мындай билбейм, ишылып жүрөгү ооруткан мындай көрүнүштөр өтө эле көп учурда кездешет. Мисалы кээ бир апалар бар, мисалы ошол эле учурда мен эң көбүрөөк эмеге салганчы, адам бүгүн ал күч кубатында барында, жүзүн кебетесинде чырайы бар кезинде, сулуулугу бар кезинде, ден соолугу бар кезинде адам керек экен. Адамга адамчы. Анан ошол ден соолуктан ажырап калганда, же банкрот болуп калса, же жашоодон оор сыноолор келип калса, ошондой адамдан баш тарткан адамдардан мен ушундай эме кылам да, мындай жек көрүү да. Мына бир эне бар, эми атын атабай эле коеюн. Балким анын баласы укса да неметер, бирок ал эжекебиз, Рахат деген эжекебиз мына коомчулуктан да чыкты. Жашнакай жашап атканда эжекебиз бизге кайрылды да, мен бир телеканалда болчумун. Азамат ушундай кыйналып атам, бир келип кабар алып койчу деди. 2 уту жок экен. Көрсө жашнакай 2 уту бар, жашнакай жүргөн Рахат эже 2 балалуу болот. Бир уул, бир кыздуу. Ал 2 уул, бир кыз, бир уул болгончо ал үй бүлөсүнө керек инсан болгон. Күйөөсүнө керек болгон. Ана жанаантип туруп, жаман оору болуп, бутун кестирткенден кийин ал керексиз болуп калган. Ал жараксыз болуп калган да. Анан бир үйдүн буручунда жаткан эне кайрылуусу да мындай жүрөгүмдү ооруткан. Анан барсам, буту жок экен, эженчи. Анан күйөөсү жок экен. Күйөөсү башка үйлөнүп алып, анын башка жашоосу бар экен. Анан кызы эле карайт экен, баласы да келбей коюптур атасы мененчи. Анан ошол учурда ошол Рахат эженин уулуна деле тарынгам да, аябай мындай капа болуп, жиним келген да, ошол жок дегенде кес-кесте кабар алып турса да жакшы болмок экен деген сыяктуу. Эми ар бир адамдын өзүнүн тагдыры бар, бирок кийлигише албайбыз го жеке жашоого. Бирок эне катары, уул катары келип койсо жакшы болмок да. Негизичи ушундай мындай адилетсиздик адамды эмеге салат экен да. Ошон үчүн ошол Рахат эже мына бүгүнкү күндө үйлүү жайлуу болду. Бүгүн туугандар көбөйүп, мисалчы, ушундай да, ушундай учурлардан. Ошон үчүн ушундай сыяктуу да мындай адилетсиздик көбүрөөк эмени берет да. Мындай адамды мындай эмеге салат экен да, коомчулукта. Ойлонтот. Анан ошончо адамдын баарынын көйгөйүнө ойлонуп сыгылып атып, жүрөк оору болуп калбаймбы деген ойлор келбейби? Эми жүрөгкө жакын кабыл албаганга да болбойт да ал нерселерчи. Мен бул жасалып аткан иштичи, Гүзада, мен мындай түшүнөм да. Адамды дүйнө таануусун кеңейте турган алгачкы кадамдардан болуп садик, бала бакча. Андан кийин мектеп, андан кийин мисалы училищалар, институт, университеттер. А мен ушул жасап аткан ишимди, өзүмдүн бараткан багытымды мен академия деп түшүнөм да. Бул жашоо академиясы. Өтө чоң жашоо академиясы. Бул атанын кадырын билгизген жол. Бул эне кадырын билгизген жол. Бул инсандык сезимди ойгото турган жол. Бул адамды кейитип жок кылып жүрө турган эмес. Бул адамдын адамдык эмесин жакшырта турган жол. Кейип отуруп жок болуп кетпейсиң. Наоборот, ошону көрүп, үлгү алып жашооңо. Просто биз мынтебиз да, жаралганыбызга нааразы болгон учурлары көп. Эми кээде карап турсаң айтат да, атам iPhone алып бербей койду деген таарынычтуу кыздын балданын арманы. Мага атам машина алып бербей койду. Ана мындай болбогон кичине нерсени проблемага айланткан адамдар. Ошолор барып буту жок адамды көрсө iPhone'ун керек эмес экендигин түшүнөт. Өзү бактысызмын, мен үстүмдө үйүм жок деп ыйлап отурган адам карылар үйүнө барып, балдар үйүнө барып туруп көрсө, ал ошол жерде өзүнүн ушунчалык бактылуу экендигин көрөт. Өзүңдү өзүңө көрсөтөт да бул жол күскү. Ошон үчүн бул жолдо мен эч кандайчалык мындай азап тартып калдым, анан таза кыйналып калдым, мен кейип калдым дегенден мен таптакыр алысмын. Мен ушундай Кудайга да ыраазымын, элиме да ыраазымын. Бул нерсе ошондо адам материалдык нерсе менен бактылуу болуу эмес, бул моралдык жактан, бул ден соолугу чың болсо да ошол нерсе багып дегенди көрсөтүп берет. Мисалы мына азыр коомдо элде эле мына
өзү көрүп өзү эл мына бүгүнкү күндө аябай көп нерсени эл жакындан да түшүнүп баратат деп ойлойм да. Адамдын жан дүйнөсүндө тынчтык болбосочу, мындай жан дүйнөңдө тынчтык болбосо, жашооңдун үйүп жийип койгонуңдун бир тыйынча пайдасы жок. Эч кандайчалык. Ошон үчүн самый главный ал биз эптеп эле машина алып алсам болот эле деген адамдар жаңылышат. Эптеп эле үй алып алайын деген болсо ал жаңылышат. Эптеп эле бир нерсеге жетип алсам болот эле, эптеп эле үйлөнүп алсам болот эле деген адам бул жашоодо көп жаңылышат. Мен түшүнүгүмчөчү. Ал ошол эле ниетти туура ниет кылыш керек. Анткени пайгамбарыбыз да жакшы хадисин айткан. Ниет кылуудан адашпагыла. Ниетиңерди бекемдегиле, ниетиңерди жакшыртып тургула деген. Анткени мен эптеп эле үйлөнүп алайын эмес, үйлөнүп алып жашоомду жакшы жашайын деп. Эртеңки келечек. Эптеп эле машина алып алайын эмес, алган машинамдын үзүрүн көрөйүн деп башында ниетти туура кылыш керек. Эптеп эле үй алып алайын эмес, ошол үйгө жетип, үйдүн ичинде балдарымдын күлкү шаңы болуп, жүзүбүздө бир жылмаюу, жан дүйнөсүндө тынчтык болсо экен деп Кудайдан сураш керек экен. Беременка жашасаң деле жүрөгүңдө тынчтык болуп, балдарыңдын ден соолугу сак болуп, адамгерчилиги болуп турса, бул жашоо жакшы жашоо экен. Анан 3 этаж үйдү, 5 этаж үйдү особняк салып алып туруп, анан балдарың уруу чыкса, кылмышкер болсо, кыздарың туура эмес болсо, анда ал байлыктын кимге канчалык эмеси бар, рахаты бар. Балаңды тарбиялабай эле кой. Баары бир ал сени тартат деп коет го негизичи. Сиздин жолуңуз азыр мындай караганда балдарыңызга эле эмес, башкаларга деле үлгү негизичи. Ошону көрүп аткан, чоңоюп аткан балдар. Мен ушул учурда мен минтип ойлонуп жашайм бүгүнкү күндөчү. Балдарга мен татыктуу ата болуп атамбы, ата энемдин татыктуу уулумунбу, өмүрлүк жарыма татыктуу өмүрлүк жарымымбы, мен аны өзүм баа бере албайм. Аны балдарым берер. Бирок менин жашоодогу өзүмдүн оюм, мен балдарым деле эмес бүгүнкү күндөгү. Мен келе жаткан келечектеги урпагымды тарбиялагым келип атат. Балдарым деле эмес, Гүлзада. Мен дүйнөдөн өтөм. Кудай өзү узак жашоо берсе экен деп атам. Бирок жашоодо өзүмдүн ордумду таап, эртеңки күнү ушул мындай балдарым ушудан үлгү алып, неберелерим, чөйрөлөрүм, менин урпагым туура багытта болсо экен дейм да. Анткени мен кабырда жатканда тынч жатсам экен. Ушул кылган жакшы ишимдин эмеси аларга жакшыраак тийип, алар менден да сонун иштерди жасап, алар көп жетим жесирлерди кубантып, сүйүнтүп, ушундай сонун иштерди жасай турган урпагым келсе, мен ошону тарбиялагандын аракетиндемин. Мен уул кыздарым деле эмес. Анан ошон үчүн айткым келет. Мындай бүгүнкү өтүп аткан өмүрүмдүн ар бир секундтарычы мындай пайдалуу өтсө экен дейм. Мындай үй бүлөмө, ата энеме, балдарыма, кыздарыма пайдасы тийсе экен, пайдалуу болсо экен. Жөн эле бир жатып өткүзүп жибергим келбейт. Ошон үчүн менин үмүтүм, оюм, максатым да ушул. Анан бир нерсени да баса белгилеп айткым келет да, Гүлзада. Аркамда жакшы из калтыргым келип атат. Бул менин кыялым, бул менин максатым. Анткени акырет үчүн адам жасаш керек экен, анан жашаш керек экен. Мисалы, айыл өкмөттөн баштап бүгүнкү күндө ошол губернаторданбы, бүгүнкү күндө ошол эле биздин депутаттардан, министрликтен баардыгынан алган сыйлыктарым бар. Элден, журттан алган сыйлыгым бар. Бирок бир эле президенттен ала элекмин да. Анан менин кыялдарымдын бири ошол Садыр Нуркожоевичтен бир колунан сыйлыгын алгым келет. Бул менин кыялымдын бири. Анткени бул кыял эптеп ошону алып бир эме кылыш эмес, мындай бир кандай бир. Бул сыйлык мени мисалы эртеңки урпагым үчүн сыймык болсун үчүн. Сыймык, анткени алар биздин атабыз, чоң атабыз президенттен сыйлык алган, мындай менин өмүр тарыхымда ушундай нерсени жасагым келет да. Ушул бир немем бар, кыялым бар, анан ушул нерсе да орундалса экен деп. Анан качан бир жетер экен деген ойлор бар. Ошонун өзүнүн колунан ушундай бир жанагындай кээде жыл жыйынтыктарында эмелерде алынат го. Ошондо көрүп отуруп жөн эле кыялданып коем. Анан бул кыялдар да орундалар деген үмүттөмүн буюрса. Кудай ушунча кыялды орундатып келген, бул кыял деле буюрса сөзсүз орундалат дейм. Канчалаган адамдын батасы, тилеги дегендей, канчалаган адамга мындайча айтканда жарыңыз тийип атат да. Рахмат чоң. Бир ачык, айкын баары дайын болду окшойт деп ойлойм. Ошол элдер дагы баягы ойлонуп же бир туура эмес угуп жүргөн, туура эмес баягы жооптор болуп жүргөн нерселерине жооп алды деп ойлойм да. Рахмат буюрса. Буюрса Кудайсы. Гүлзада сага да рахмат. Ушундай алтындай
адамдын эң негизги кымбат нерсеси бул анын өмүрүнүн убактылары да. Мисалы биздин өткүзүп аткан өмүрдүн ушул бөлүгү ушул сааттар, ушул секундтарда өтүп атат биргеликте. Эл менен маектешүүдө Кудай ушундай мүмкүнчүлүктү бергендигине чексиз шүгүрлөр болсун жараткан Аллах Таалага. Бизге ушундай мүмкүнчүлүк берген. Анан убакыттан пайдаланып элиме, журтума рахмат айтам. Ушундай бир демилгени көтөрүп чыксам, ошону дем күч берип, колдоп, коштоп, ушундай бир жалгыздараак бак болбойт деген сөзгө моюн сунуп, ушундай бир ата сөзүн аркалап жасап аткан иштерибизге дем күч берген элим, журтум, баарыңыздарга бекем ден соолук. Эч кимиңиздер оорубаңыздар, ден соолукта болуңуздар. Өлкөбүз өнүксүн, өссүн, мамлекетибиз гүлдөсүн. Кудай буйрса, ага гүлдөш үчүн гүлдөсүн деп эле отуруп албастан ар кимибиз өз салымыбызды кошойлу. Ушул Кудай буйрса. Экинчиден, эгерде кайсыл бир жерлерде кемчилик кетип аткан болсом, сөзүмдө ката кетип аткан болсо, жасап аткан ишимде ката кемчилик болуп аткан болсо, алдыда Гүлзада айтып өткөндөй, чакырганда өтө көп адамдар чакырып жатышат, ооруп атат, келип берип кой деген жерге келе албайган болсом, бара албай калган болсом, эгерде ой пикириңиздерди укпай калган болсом, жооп бербей калган болсом, силердин оюңардагыдай азамат боло албай калган болсом, анда мен сизден кечирим сурайм. Мени кечирип койгула. Мен жетише албай калып атам. Ошон үчүн Кудай буйрса дагы да алдыда чоң максаттар бар. Эми ошол максаттарыбызга Аллах Таала жеткизген болсун. Баарыңарга амандык, бекем ден соолук. Кудай буйрса ошо амандыкты эле көрүшөлү Гүлзада. Ооба, мынакей шамалга күн кечкирип атканына карабай аягына чыгардык го. Буйрса.